Президент Мырза, Индира Камчыбекова, Кабар маалымат агенттиги. Жайында бир маалда пакистандыктар жана индустар Кыргызстанды бир каптап кетишип, айрыкчасы көлдү. Анан ошондой эле бир тездик арада эле жоголуп кетишти да. Бул эмнеден улам мындайча болду? Дубайга негизи коронавирустун кесепетинен Дубайга баягы түз рейстердин көбү жабылып калган экен. Анан бизге кайрылды, ушу биз аркылуу учканга уруксат бергиле деп. Түз рейстер жок, Индиядан, Пакистандан, дагы башка өлкөлөрдөн, а бизден Дубайга рейстер бар болчу. Биз ошол мезгилде уруксат бердик, бизден где-то бир 10-15 миңдин тегерегиндеги биз аркылуу учуп кетти. Ошол мезгилде алар ошо көлгө чейин барып, баягы бияка келгенде транзит болгондон бир 5 күндүк убакыты бар да. Ошол мезгилдерде барды, көлдө жүрдү. Мен дагы соцсуз тармактардан көрүп аттым. Бирок баарын көзөмөлгө алып аттык. Ички иштер министрлиги кимиси каякта жүрөт, канча келди, канча кетти, бардыгын көзөмөлгө алып турдук. Бул ошондой болду. Анан кийин биз дагы ушу коронавирус күчөп бараткандыгына байланыштуу биз дагы кайрадан жаптык. Баягы коркунуч келбесин элге деп, ошо менен анан кийин токтоп калды. Бирок бир нерсени айтат элем да, булар мындайча айтканда биз булар туристтер десек болот да. Туристтердин келип кетишинен, мейли транзит менен келип кетеби башка өлкөлөр, биз аркылуу учабы башка өлкөлөргө, же бизге келип кайра өз өлкөлөрүнө кетеби, андан эч качан коркпошубуз керекпиз. Анан биздин калкыбыз ушу корко берет да. Анан бир блогер чыгып алып эле бир чуулгандуу бир ишти көргөзүп койсо эле болду. Элдин баары ошого ээрчип эле ушинтип кете берет. Туризм бул мамлекеттин бюджетин көтөрө турган, экономикасын өстүрө турган тармак да туризм. Мына бизде салык, бажы, анан кен байлыктарыбыз да, анан туризм. Биз байлыгыбыз да түгөнөт. Анткени уже бүгүнкү күндө 200дөн ашык кен байлыгыбыз казылып кетип атат. Салык менен бажынын менен дагы биз толук кандуу өнүгүп кете албайбыз. Ошон үчүн биз туризмди күчөтүшүбүз керек. Биз туристтерден коркпошубуз керек. Мейли пакистандыкпы, мейли индиялыкпы, мейли жана башка жагыбы. Бир келген турист, келген бир турист $1000 таштап кеткенде дагы бул биздин экономикабызга калып калат. Ошол 10 миң келген биз аркылуу өткөн туристтин ар бири жок дегенде $1000 таштайт. Бул деген сөз виза алуудан баштап биздин келет, аэропортко конот, аэропорттун өзүнүн акчасы болот, таксиге түшөт, келип жатаканага төлөйт, тамак аш ичет, көлгө барып кайра келет. Бирөөнөн $1000 калганда дагы 10 миллион, ошол 2 ай 3 айдын ичинде $10 миллион бизге калды деген сөз. Биз ошон үчүн мен кайрылат элем ушу журналисттерге, сиздерге, эл журтка ушу келген туристтерди кайра наоборот кучак жайып тосуп алып турушубуз керек. Дайым анча-мынча баягы туристтер кээ бирөө баягы мындай бир биздин мыйзамдарды бузуп, мыйзамдарды эмес эми баягы мындай бир тартипти бузуп дегендей баягы көлгө түшүүдө же болбосо баскан турганда аны эми ички иштер министрлиги же болбосо өзүбүздүн эл деле акырын тарбияга салып ушинтип коюп турса болот. Ошондуктан туристтерден коркпош керек. Мейли бизге кишилер келсе, кошуна өлкөлөрдөн келсе дагы, ой, булар басып кетти, тигилер басып кетти дейт. Алардын ар бири виза менен келет. Анан келген күнүнөн баштап турист болсо, мисалы, срогу бар 10 күндүк, 20 күндүк дегендей. Болбосо узартат, эгер срок өткөндө чыгып кетет, ал түбөлүк калып калбайт да бул жерде.